21 бөлүм. Аюп мындай деп жооп берди. Менин сөзүмдү кунт коюп уккула. Силердин укканыңар менин көңүлүмдү жубатат. Чыдап тургула, мен сүйлөйүн. Мен айтып бүткөндөн кийин шылдыңдай бергиле. Мен адамга даттанып жатамбы? Анан кантип мен жүрөк заадалык кылбайын? Мени карагыла, үрөйүңөр утсун. Колуңар менен оозуңарды жапкыла. Эстесем эле селт этем. Денемди калтырак басат. Эмне үчүн мыйзамсыздар жашап, каарылыкка жетишет. Анан калса, күөлү күчтүү. Балдары тегерегинде, неберелери маңдайында. Үйлөрү коркунучтан коопсуз. Алардын үстүндө Кудайдын таягы жок. Алардын букалары тукум берет. Уругун бекер агызбайт. Алардын уйлары тууйт. Музоо салбайт. Өз балдарын малды жайытка чыгаргандай чыгарышат. Алардын балдары так секирип ойношот. Дап менен кыл аспаптын коштоосунда ырдашат. Чоордун коштоосунда көңүл ачышат. Күндөрүн бактылуу өткөрүшөт да, өлгөндөр жаткан жайга көз ирмемде киришет. Ошондой болсо да, алар Кудайга мындай дешет: бизден ары кет. Сенин жолдоруңду билгибиз келбейт. Биз кызмат кылгыдай кудуреттүү Кудай ким болуп калыптыр? Ага кайрылганда эмне пайда? Көрдүңбү? Алардын бактысы өздөрүнүн колунан чыккан эмес. Мыйзамсыздардын кеңеши менден алыс болсун. Мыйзамсыздардын чырагы кээделе өчөт. Алардын башына кээделе мүшкүл түшөт. Кудай өзүнүн каары менен аларды кээде эле кайгыга салат. Алар шамал алдындагы самандай, куюн учурган жука кабыктай болушу керек. Кудай алардын ордуна балдарын жазалайт дейсиң. Ал өз күнөөсүн билиш үчүн Кудай анын өзүн жазаласын. Ал өз жазасын өзү тартсын. Кудуреттүү Кудайдын каарын ал өзү ичсин. Анткени анын көзү өткөндөн кийин үй бүлөсүнө кандай тиешеси бар? Кудай асмандагыларды да жазага тартып жатса, ким ага акыл үйрөтө алат? Кээ бирөөлөр өз күчү толуп турганда кайгы капасыз тынч өлүшөт. Анын ичеги карды майлуу, анын жилиги чучуктуу. Кээ бирөөлөр жакшылык көрбөй, жаны кайгыга батып өлүшөт. Бирок экөө тең топуракка жатат. Аларды курт каптайт. Мага каршы ойлоп тапкан оюңар менен амалыңарды билем. Төрөөнүн үйү кайда? Мыйзамсыздар жашаган чатыр кайда дейсиңер? Силер саякатчы адамдардан сураган жок белиңер? Алардын байкоолору менен тааныш эмессиңерби? Зулумга өлгөн күнү да ырайым булоорун, каар күнү ал четте калаарын билбейсиңерби? Ага жолун ким көрсөтөт? Кылган иши үчүн анын жазасын ким берет? Аны көргө узатышат, анын мүрзөсүнө сакчы коюшат. Ага өрөөндүн кесек таштары да жакшы көрүнөт. Анын артында толгон эл баратат. Алдында бараткандарга сан жетпейт. Мени курулай сөздөр менен соороткуңар барбы? Силердин жообуңар жалаң калп болуп жатат.